Саламатсыңарбы, түз эфирде жаңылыктардын толукталган кечки чыгарылышы, студияда мен Айзада Тойгонбаева. Чолпон Ата шаарында Ысык көл эл аралык форуму өтүп жатат. Президент Садыр Жапаров Чолпон Ата борборунда өтүп жаткан Ысык көл эл аралык форумунун 40 жылдыгына арналган ачылыш аземине катышып, форумду улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов негиздеген интеллектуалдык салттын уландысы катары баалап, бул аянтча дүйнөлүк деңгээлдеги маанилүү диалог экенин белгиледи. Чыңгыз Айтматов баштап кеткен ошол интеллектуалдык жөрөлгөн улай дүйнө цивилизациялык бурулуш жолдо келечекке бирге ураан астында өткөрүлүп жаткан Ысык көл форумунун 40 жылдыгын белгилеп турабыз, деди президент. Форумду белгилөө бул түндүк менен түштүктүн, батыш менен чыгыштын ортосундагы жаңы цивилизациялык диалогду түзүү, бүгүнкү күндүн курч чакырыктарына климаттык кризистин алдын алуу, жасалма интеллекттин чектен тыш колдонулушун тизгиндөө, деги эле адамдык бийик парасаттын сакталып калышына бирдиктүү интеллектуалдык жооп издөө мүмкүнчүлүгү, деди өлкө башчысы. Гүлбарчын Болдоева теманы Чолпон Ата шаарынан улайт. Чолпон Ата шаарында дүйнө цивилизациялык бурулуштун жолунда келечекке бирге ураан астында Ысык көл форуму башталды. 40 жылдык маарекесин белгилеп жаткан эл аралык форумга дүйнөнүн 20га жакын өлкөсүнөн абройлуу делегаттар чакырылган. Ачылыш аземге президент Садыр Жапаров менен Кыргызстанга расмий сапары менен келген Албания Республикасынын президенти Байрам Бегайда катышты. Дүйнө элитасы акыл калчай турган аянтчага кош келиңиздер. Ысык көл эл аралык форумунун ачылышында сөз сүйлөгөн президент Садыр Жапаров Кыргызстан Чыңгыз Айтматовдун идеяларына таянып, чыгыш менен батышты, түндүк менен түштүктү бириктирген жаңы маданий цивилизациялык көпүрө курууну максат кыларын айтты. Ал ошондой эле бүгүнкү дүйнөдөгү негизги чакырыктар катары климаттык кризис, жасалма интеллекттин көзөмөлсүз өнүгүшү жана адамдык баалуулуктардын жоголушу маселелерине токтолуп, бул көйгөйлөргө биргелешкен интеллектуалдык жооп табуу зарылдыгын белгиледи. Ысык көл форумунун 40 жылдыгын белгилөө жөн гана өткөндү эскерүү эмес, Айтматовдук гуманизм идеяларын кайрадан жандандыруу, түндүк менен түштүктүн, батыш менен чыгыштын ортосундагы жаңы цивилизациялык диалогду түзүү, бүгүнкү күндүн курч чакырыктарына климаттык кризистин алдын алуу, жасалма интеллекттин чектен тыш колдонулушун тизгиндөө, деги эле адамдык бийик парасаттын сакталып калышына бирдиктүү интеллектуалдык жооп издөөнү максат кылуудабыз. Жер шарында климат кескин алмашып, жаратылыштын ар кыл алааматтары орун алып, улам кийинки муундун аң сезими өзгөрүп, дүйнөлүк көйгөйгө айланган чакта Кыргыз ала тоолорунун курчоосунда турган касиеттүү Ысык көлдү жаратылыш менен адам баласынын гармониясынын жандуу символу деп карасак, Ысык көл форуму дагы көлүбүзгө куйган ондогон кашка суулар сыяктуу дүйнөнүн чар тарабынан келген акыл ээлеринин өтө баалуу ой пикирлери айтыла турган, уңгулуу ой, омоктуу чакырык жасала турган маанилүү аянтча болот десем жаңылышпаймын. Ысык көл эл аралык форумуна дүйнөлүк деңгээлдеги белгилүү инсандар чогулган. Алардын катарында Нобель сыйлыгынын лауреаты Мо Ян, Азербайжан адабиятынын залкары Анар Заев, Кытай жазуучусу Ван Мен, тарыхчы Питер Франкопан, кино режиссер Али Хамраев жана сүрөтчү арт-менеджер Василий Серетели бар. Президент мына ушундай абройлуу инсандарды бириктирген бул форум дүйнөлүк маданий диалогду күчөтүп, эл аралык байланыштарды бекемдөөгө олуттуу салым кошорун белгиледи. Мындай масштабтагы акыл ээлеринин келиши биздин Ысык көл форумубуздун эл аралык саясий жана маданият салмагы башка дүйнөлүк форумдардан ашса ашып асты кем калбастыгын далилдейт десем жаңылышпаймын. Бүгүн дүйнө жүзүндө жаакташуулар күчөп, согушка айланса, ага жараша жандуу жаратылышта козголуп, глобалдык жылуулук күчөп, күн тартибиндеги эң негизги көйгөйлөргө айланып кетти. Ошол эле маалда адам баласынын акылы артып, жасалма интеллекти жаратып, жашообузда бир топ жеңилдиктер орун алганы менен, ошол жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрү кимдир бирөөлөр тарабынан кара ниеттик менен пайдаланылбайт дегенге эч ким кепилдик бере албай келет. Мындан 40 жыл мурунку Ысык көл форумунда Чыңгыз Айтматов адамзаттын жоопкерчилиги жөнүндө акыры баарыбыз тең жер шарынын өнүгүүсүнө, азыркы акыбалына тыкыр байкоо салып, келечек муундун тагдыры тууралуу терең ойлонушубуз керек. Дүйнө калкынын бир бөлүгү чыр-чатактар менен кысымдардан качып, көчүп кете турган башка планетада жок.
чакан планетабызда ынтымакташып жашоого үйрөнүү адамзаттын бүгүнкү күндөгү жана келечектеги жападан жалгыз альтернативасы дегени али күнгө чейин биздин эсибизде. Президент форумдун миссиясы тереңде жатканын айтып, адамдын экосистемага тийгизген зыянын моюнга алуубуз зарыл деди. Табият менен кайрадан камыр жумур, сый мамилеге келишибиз керек деп кошумчалады. Бул багытта Кыргызстан дүйнөлүк алкакта тоо экосистемасын сактап калуу, жашыл экономиканы өнүктүрүү сыяктуу маселелерде эл аралык коомчулукка катуу коңгуроо кагып жаткандыгын кошумчалай кетейин. Мынакей Кыргызстан кечээ жакында эле Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин мүчөлүгүнө көпчүлүк мамлекеттердин добушу менен өттүк. Биз жогоруда айтылган көйгөйлөрдү дал ошол дүйнөлүк абройлуу уюмдун аянтчасында да көтөрүп, алардын чечилиши үчүн бекем турабыз. Ошону менен бирге Кыргызстан мындай макамга ээ болушу менен Бириккен Улуттар Уюмунда өнүгүп келаткан мамлекеттердин, чакан өлкөлөрдүн, деңизге чыга албаган өлкөлөрдүн үнүн угузууда чоң роль ойной тургандыгын баса белгилеп кетейин. Коопсуздук кеңешиндеги ачык айкын талкууларда эл аралык институттарды заман талабына жараша жаңылоо зарылдыгын дагы көтөрөбүз. Өлкө башчысы форумдун жыйынтыгы менен дүйнө эли сыймыктанган гуманист жазуучу Чыңгыз Айтматовдун мүдөсү, максат тилектери орундаларын тилек артып, эл аралык коомчулуктагы Ысык көл форумунан куруу декларация эмес, реалдуу концептуалдык кадамдарды көтөрүүн белгиледи. Форумга Россия, Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Улуу Британия, Япония, Италия, Испания жана башка өлкөлөрдүн делегациялары, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюму, Түрк мамлекеттер уюму сыяктуу эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Форумда дүйнө лидерлери жолдогон куттуктоолор да окулду. Türkiye ve hatta bütün Türk dünyasının Чыңгыз Айтматов бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн ойчулу, жазуучусу жана сыймыгы деп билебиз. Анын чыгармалары 200гө жакын тилге которулуп, дүйнө боюнча күйөрмандарын топтой алды. Мындай деңгээлге жеткен жазуучулардын саны саналуу десем жаңылышпайм. Чыңгыз Айтматов негиздеп кеткен Ысык көл форумунун уланып жатышы урпактарыбызга чоң колдоо, алардын келечегине да салым кошот. Улуу жазуучубуздун бизге калтырган мурасын мына азырда улантып жаткан урматтуу президент Садыр Жапаровга ыраазычылык билдирем. Ben bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Japarov'a özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Айтматовдун бир жакшылыгы ушул болду. Евразия мейкиндигинде ушундай жалпы адамзаттык көйгөйлөрдү талкуулай турган интеллектуалдык традицияны жаратты. Мына ошол традицияны улантып атабыз. Бул жерде эртеңки күн улуттук баалуулуктар, дүйнөлүк баалуулуктар, жалпы адамзаттык баалуулуктар, жасалма интеллекттин таасири ушул сыяктуу маселелерди Кудай буйрса талкууга алабыз. Форум биринчи жолу 1986 жылы жазуучу Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен өткөрүлгөн. Максаты маданий, гуманисттик баалуулуктар боюнча эл аралык аянтча түзүү жана өз ара урматтоого, ишенимге негизделген жаңы дүйнөлүк тартипти талкуулоо болгон. Быйыл форум жаңы мазмун менен өтүп, Кыргызстандын эл аралык аренадагы ордун дагы бир рет көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүүдө. Мисалы үчүн 40 жыл мурдага караганда Кыргыз башкача ой жүгүртөт. Эгемендүү өлкөбүз. Демек башкача үстүбүздө мындай домоктун кылычы айланып турган жери жок. Андыктан бүгүнкү сөз 40 жыл мурдага караганда дагы күчтүүрөөк, абдан бир цивилизациялык деңгээлде, абдан бир мындай бир ой өрүшү кенен жалпы адамзаттык болот деп мен терең ишенем. 3 күнгө созулган форумда глобалдык көйгөйлөр, маданияттар аралык кызматташуу, адамзаттын келечеги жана интеллектуалдык коом алдындагы жоопкерчилиги талкууланат. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары. Президент Садыр Жапаров жана Албаниянын президенти Байрам Бегай этномаданий программа менен таанышышты. Иш-чара Ысык көл облусунун Бостери айылындагы Номад амфитеатрында өттү. Мамлекет башчыларын төкмө акындар тосуп алып, кыргыз элинин музыкалык жана поэтикалык өнөрлөрүнүн байлыгын көрсөтүштү. Андан соң конокторго кыргыз элинин бай маданий тарыхый мурастарын чагылдырган инсталляциялар, анын ичинде кол өнөрчүлүк чеберканалары, көчмөндөрдүн салттуу турмуш тиричилиги жана боз үйдүн жасалгаласы көрсөтүлдү. Этномаданий программа жаатуу, каскадер атчандардын парады, куш салуу жана байыркы тукумдагы тайгандардын жарышы сыяктуу салттуу мелдештерди көрсөтүү менен аяктады.
Ысыкөлдө Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин медиа форуму өтүүдө. Жалпысынан 6 өлкөдөн 100гө жакын өкүл, анын ичинде Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышууда. Иш-чаранын негизги максаты Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрүнүн ортосундагы медиа тармагындагы кызматташууну чыңдоо, маалымат жана коммуникация чөйрөсүндө өнөктөштүк байланыштарды өнүктүрүү. Ошондой эле санариптик трансформация шартында бирдиктүү кесиптик диалогту калыптандыруу. Дагы бир каралган орчундуу маселе маалыматтык технологиялар тездик менен өнүгүп, жасалма интеллект медианын ажырагыс бөлүгүнө айланып жаткан учурда журналистиканын келечеги. Салтанат Сарыкеева ири медиа форумга катышып, жолугушуунун максаттары тууралуу материал даярдаган. Бүгін 19-ында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин медиа форуму өтүүдө. Медиа форумга жалпысынан 6 өлкөдөн 100гө жакын өкүлдөр, алар журналисттери, медиа платформаларынын өкүлдөрү катышууда. Ошондой эле форумдун негизги максаты медиа тармагында кызматташтыкты чыңдоо, маалыматтык байланыштарды өнүктүрүү жана санариптик доордо кесиптик диалогту кеңейтүү. Катышуучулар медиа чөйрөнүн санариптик трансформациясы, журналистикадагы жасалма интеллект жана жаңы медиа платформаларынын ролу тууралуу пикир алышууда. Медиа форумдун жыйынтыгында өлкөлөр ортосундагы медиа тармакты жакшыртуу максатында биргелешкен сунуштар жана пикирлер айтылары дагы күтүлүүдө. Жасалма интеллект доорунда медианын келечеги кандай болот? Санариптик технологиялар маалымат мейкиндигин кандай өзгөртүп жатат? Бул суроолор Ысыкөлдө өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин медиа форумунда кеңири талкууланды. Форум Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан экинчи ирет уюштурулуп жатат. Алгач бул демилге 2019-жылы көтөрүлүп, Шанхай кызматташтык уюмунун өлкөлөрүнүн медиа өкүлдөрүн бир аянтчага чогулткан. Бүтүн дүйнө боюнча суний интеллект аваламбор журналисттер ишин осонлаштырышка кызмат. Дүйнө жүзү боюнча жасалма интеллект биринчи кезекте журналисттердин ишин жеңилдетүү үчүн кызмат кылат. Анткени ал чоң маалымат базаларын иштеп чыгууда жана иргөөдө баа жеткис ролду ойнойт. Бирок бул фактылардын аныктыгын сактап калуу көп жагынан жетишсиз. Бүгүн бир нече көйгөйлөрдү санап өттүм. Алардын бири автордук укуктун сакталышы боюнча. Муну бир катар өлкөлөр жолго койду. Азыр ар бирибиз эркин сүйлөп, элди ишендире турган билдирүүлөрдү таратуу менен бүтүндөй элди ынандыра алабыз. Андыктан контентке жасалма интеллект аркылуу даярдалганын көрсөткөн белги коюлушу керек деп ойлойм. Форумдун катышуучулары заманбап медианын өнүгүү багыттарын, санариптик трансформациянын шартындагы жаңы чакырыктарды жана маалымат коопсуздугун камсыздоо маселелерин талкуулашты. Маданият министрлиги бүгүн медиа форум өткөзүп жатат. Бул демилгени биз эң биринчи жолу 2019-жылы өткөзгөнбүз. Бул биздин демилгени баары колдоп, бүт мамлекеттер катышкан. Бүгүнкү иш-чарага дагы мамлекеттер келип катышып атат. Албетте биз аябай чоң таасир берет, натыйжасы аябай күчтүү болот деп терең ишенебиз. Анткени бүгүнкү иш-чарада аябай маанилүү темаларды талкуулайбыз. Талкууларда сапаттуу контент даярдоо, жасалма интеллектти жоопкерчиликтүү пайдалануу жана өлкөлөр ортосундагы маалыматтык кызматташтыкты кеңейтүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Медиа өкүлдөрүнүн айтымында жасалма интеллект журналисттердин ишин жеңилдеткени менен маалыматтын тактыгы жана этика маселелери ар дайым башка орунда турушу керек. Форумдун жүрүшүндө жаңы технологиялардын медиа билим берүүдөгү орду, маалыматтарды текшерүү механизмдери жана аудиториянын медиа сабаттуулугун жогорулатуу жолдору дагы талкууга алынды. Бул дүйнөдө аябагандай мындай бир чоң трансформация жүрүп атат. Анын ичинде бул жана жасалма интеллект чыгып, жасалма интеллекттин артынан bunun баягы жакшы жактары жана коркунучтары жөнүндө көп айтыла баштады да дүйнөлүк медиа чөйрөдө. Анан мындай учурда биздеги медиа чөйрө ушул чакырыктарга, ушул учурдагы окуяларга, ушул учурдагы процесске кандай мамиле кылышы керек, эмнелерден сактанып, тескерисинче эмнелерди ары көздөй өнүктүрүп, өстүрүп, өзүбүздүн күнүмдүк ошондой эле жалпы мындай глобалдык ишмердүүлүгүбүздү пайдалануу керек деген маселелер чыкты да. Бүгүн форумда баягы темасын алып караганда ушул маселелер талкууланат. Катышуучулар мындай жолугушуулар тажрыйба алмашууга, кесиптик байланыштарды бекемдөөгө жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өбөлгө түзөрүн белгилешти. Форумдун жыйынтыгында Шанхай кызматташтык уюмунун өлкөлөрүнүн медиа өкүлдөрү маалыматтык кызматташтыкты кеңейтүү жана санариптик доордогу жаңы мүмкүнчүлүктөрдү биргелешип колдонуу боюнча сунуштарын ортого салышты.
Уюштуруучулардын айтымында форумдун негизги максаты Шанхай кызматташтык уюмунун өлкөлөрүнүн маалымат мейкиндигиндеги кызматташтыгын бекемдөө жана санариптик трансформация шартындагы медианын өнүгүүсүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү. Салтанат Сарекеева, Асель Тилек кызы, Асылбек Касанов, Ысык көл жаңылыктары, Ысык көл районунан. Каракол шаарындагы сот адилет үйүндө жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, блогерлер, жарандык активисттер, мамлекеттик органдардын басма сөз катчылары жана сот тутумунун өкүлдөрү катышкан жолугушуу өттү. Анда сот органдары менен коомчулуктун байланышын чыңдоо, маалымат алмашууну жакшыртуу жана ачык айкындуулукту камсыздоо маселелери талкууланды. Катышуучулар кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча сунуштарын бөлүштү. Бардык нерсе ачык болуш керек деп, ачык маалыматтар биз сот системасы закондо да ачык көрсөтүлгөн. Ошолор айтылды, ачыкпыз. Биз любой убакта сиздерге любой бардык ар кандай маселелер болсо ачык иш жүргүзүү, кызматташтык жүргүзүү. Негизгиси кызматташтык жүргүзүү да азыркы негизги максатыбыз. Өзүбүздүн медиа планда да бар эле, бизге тиешелүү органдар менен иш алып баруу боюнча. Ошол максатта медиа пландын негизинде ошо жолугушуу болду. Жолугушуу жакшы өттү. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Жетигенов жарандарды кабыл алды. Облус тургундары түрдүү көйгөйлөрүн айтып, бир катар сунуш пикирлерин билдиришти. Жарандар көтөргөн маселелер жер тилкелери, мүлктүк жана соттук талаштар, саламаттыкты сактоо тармагындагы көйгөйлөр жана инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу аракеттери тууралуу болду. Айзат Анарбекова теманы улайт. Ысык көл облус башчысы жарандарды жеке кабыл алып, алардын көйгөйлөрү менен сунуш пикирлерин укту. Анда жер тилкелери, мүлктүк жана соттук талаш маселелер, саламаттыкты сактоо тармагындагы көйгөйлөр, инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу маселелери көтөрүлдү. Ошондой эле жол, таза суу, электр энергиясы жана башка инфратүзүмдүк маселелер айтылды. Биз деген жер алганбыз 2091-жылы, анан 2001-жылы каттоодон өткөн, ал бүтчү. Анан кийин бизде топтон биринчи топтон менен бизге уже каттоодон өткөн. Анан кийин биз эме архитектурага, госрегистрга барабыз да, ошо жер боюнча. Жер боюнча барсак, бул иш бүтөт, ооба, силердин жер жакшы деп бизге макулдугун берет. Анан кийин бүтөт экен деп биз жүрөбүз, анан кийин кайра барсак эле эме болот. Жок, бул жер силердики эмес, андай тындай деп 3 жол прокуратурага жазсак, прокуратура отказной берди. Сиз өзүңүз карап, ошону билип бериңиз деп атайын бердик. Ошол болду. Иш-чарага Бакытбек Жетигенов менен бирге тиешелүү мамлекеттик мекемелердин, тармактык башкармалыктардын жетекчилери катышты. Кабыл алууга жалпы 28 жаран келди. Көпчүлүгү Түп, Жетегүз, Ак Суу райондорунун жана Каракол шаарынын тургундары. Биздин жер статусубуз жок. Эчтеке статусубуз жок, эчтекебиз жок, эчтеке карабайбыз. Биз бир эле бир такуш адамдар сыяктуубуз да. Өңүбүз жылма. Чачнакай жүрөбүз, бирок балдарыбыз пособие ала албайт. Жумуш жок, эчтеке жок, паспорт ала алышпайт. Мен өзүм ошондой жашоодо жашап келдим. Менин артымдагы балдар менин аркам менен журмушту. Неберелерибиз эми кыйналып мен жашаган жашоодо келатышат. Кабыл алуунун жыйынтыгында бардык кайрылуулар каттоого алынып, алардын ар бири боюнча тиешелүү чараларды көрүү үчүн жооптуу мамлекеттик жана жергиликтүү органдарга тапшырма берилди. Алардын аткарылышы ыйгарым укуктуу өкүлдүн жеке көзөмөлүндө болот. Мындай жарандарда жеке кабыл алуу эл менен бийликтин ортосундагы байланышты чыңдайт. Айзат Анарбекова, Батыр Абиев, Ысык көл жаңылыктары. Жетегүз районунун Кызыл Суу айыл аймагында учурда инфраструктураны жакшыртуу багытында ири иштер жүрүп жатат. Аймакта ички жолдор оңдолуп, асфальт төшөө иштери уланууда. Ошондой эле жаңы социалдык объектилердин курулушу да активдүү жүрүүдө. Бул иштер айыл тургундарынын жашоо шартын жакшыртууга багытталган. Кызыл Суу айыл аймагындагы алгылыктуу аракеттер тууралуу кабарчыбыз Айгерим Кубатбекова айтып берет. Бул жаңы корпус 16-17 жылы бүткөн. Ошол жакта окуп баштаганда окуучулар жетишпей калды. Могул корпуска, эски корпуска дагы окуталы дейт, биякта музей кылалы деп биякта чечим алынганда, биякта руководство айылдын, райондун эметип, анткени бул жерде пржевальский путешественник өлгөн да, ошого
анан кийин орустар ушуну салып, бул Кербен сарайда болгон, мечетте болгон, церковьте болгон ушул жерчи. Жетигүз районунун Кызыл Суу айыл аймагында учурда эң маанилүү социалдык объектилердин бири жаңы мектептин курулушу кызуу жүрүп жатат. Бул билим берүү мекемеси пайдаланууга берилген соң, окуучулар үчүн заманбап шарттарды түзүп, айылдагы билим берүү сапатын жогорулатууга өбөлгө болот. Буюрса мынакей жакшынакай мектеп салынып атат. Жакшынакай алгылыктуу иштер жүрүп атат. Бизде кызыл суу, таза суу кирип атат дегендей, жолдор оңдолуп атат, мектептер салынып атат. Жакшы президентке да рахмат. Иштеп аткан мамлекеттик кызматкерлерге баарына рахматын айтамын. Жакшы иштер жүрүп атат. Мынакей боонун баарын тартып койсоор болот. Мынакей мектеп парватындагы. Кызыл Суу айыл аймагында быйыл курулуш жана инфраструктураны өнүктүрүү багытында иштер кеңири жүргүзүлүүдө. Аймактын бир катар ички көчөлөрү оңдолуп, жаңы асфальт төшөлүүдө. Ошондой эле ирригациялык жана жан сууларын өткөрүүчү лотоктор салынып, жашоочулар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Мына азыр эле биз турган жерибиз мынакей жаңыдан салып бүттү, бир айча болду. Мынакей асфальт, тротуар менен бардыгы тетиги общий эсеп менен алганда бир 4 километрден ашык жер асфальтталды. Ал 45 миллиондой сом кетти. Ага тиги кимдикен мамлекеттен жардам болду да, фонд развитиядан. Канализация, водопроводдорду казып аткандан кийин токтотулуп калды. Болбосо бул Чикаев көчөсүн эмес, дагы Бербаев көчөсү, Дыйканбаев көчөсү, детекте бизде бар Конкин көчөсү, ошонун баары уже асфальтталмак да. Анан могу жер казылып эметип бүткөндөн кийин ушунун баарын тапшыргандан кийин ушулар болот. А бияктар токтоткону менен тигинекей жалгыз өрүктө 1,5 километр көчө асфальтталды. Аяка 16 миллион сом Кызыл Суу айыл өкмөтүнөн сарпталды. Эмеге көлгө, азыр көлгө тетиги эмеге чейин кирпич, жылы сууга чейин толугу менен асфальт болду. Жергиликтүү тургундардын айтымында жолдордун оңдолушу айыл ичиндеги каттамдарды жеңилдетип, калктын күнүмдүк турмушуна оң таасирин тийгизип жатат. Азыркы кийинки кездердеги мына өлкөбүздө болуп аткан мектеп курулуштары болуп атат, жол курулуштары болуп атат. Азыркы бийликке рахмат. Жакшы өнүгүүлөр жүрүп атат. Мурда мындай жол жасалуу дегенди көргөн эмеспиз. Мурунку турган жолдорду түздөп койгонго болчу эмес, азыр асфальт төшөлүп атат. Мектептер этаж болуп салынып атат. Мектептер оңол бойдо калган мурунку мектептер. Санатория жолдору жасалган. Аяка да көлгө, пляжга барып турганга жакшы жолдор жасалган. Жакшы жерлер бар. Мындан тышкары бала бакчалар жана жалпы дарыгерлик практикалык борборлордун имараттары оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жатат. Айыл тургундары үчүн эң маанилүү долбоорлордун бири болгон таза суу жана канализация системасын куруу иштери да параллелдүү аткарылууда. Жооптуу адистердин маалыматына ылайык, баардык курулуш иштери белгиленген графиктин негизинде аткарылып, объектилерди өз мөөнөтүндө бүткөрүү максаты коюлган. Бүгүнкү күндө Кызыл Суу айыл аймагында жолдорду оңдоо, социалдык объектилерди жаңылоо жана инженердик тармактарды өнүктүрүү боюнча бир нече ири долбоорлор ишке ашырылууда. Айылдарды өнүктүрүүгө багытталган мындай долбоорлор Кызыл Суу айыл аймагында гана эмес, жалпы Жетигүз районунда да калктын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган иштердин уландысы болуп саналат. Айгерим Кулатбекова, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары үчүн Жетигүз районунан. 23 июнь мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер күнү. Ага карата Ак Суу районунда аймактар аралык спорттук турнир өтүп, облустун 5 районунан, 2 шаарынан жана өкүлчүлүктөн мамлекеттик кызматкерлер катышып, күч сынашууда. Турнир спорттун 5 түрү боюнча өткөрүлүп, катышуучулар арасында сергек жашоо образын жайылтуу, ынтымакты жана кесиптештик байланышты чыңдоо максатын көздөйт. 23 июнь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер күнүнө карата уюштурулган спорттук иш-чарада Ысык көл облусунун 5 районунан, 2 шаарынан жана өкүлчүлүктөн келген мамлекеттик кызматкерлер күч сынашууда. Мелдеш спорттун 5 түрү боюнча өткөрүлүп, кызматкерлер арасында сергек жашоо образын жайылтууга, достукту жана ынтымакты бекемдөөгө багытталган.
Биринчи максаты бул ынтымактын райондор мамлекеттик кызматкерлер арасындагы тажрыйба алмашуу, бири-бири менен таанышуу, такташуу максатында жүргүзүлүп атат. Бүгүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик майрамына арналган облустук спорт оюндары боюнча мелдеш өткөрүлүп атат. Бул иш-чара 4 жылдан бери өткөрүлүп келе жатат. Бул иш-чарага райондук мамлекеттик администрациялардын жана Каракол балыкчы шаардын мэриясынын, андан сырткары ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн жалпы 8 спорттук делегация катышып атат. Мындай спорттук иш-чара мамлекеттик кызматкерлер арасында 4 жылдан бери үзгүлтүксүз өткөрүлүп келет. Салтка айланган мелдеш жыл сайын Ысык көл облусунун ар кайсы райондорунда жана шаарларында уюштурулуп, мамлекеттик кызматкерлердин ынтымагын бекемдөөгө, тажрыйба алмашуусуна жана сергек жашоо образын жайылтууга өбөлгө түзүүдө. Бул жылда салтка айланган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик майрамына арналган иш-чара. Бүгүн да биз Тоңон оюнунан Тоңон мамлекеттик администрациянын баш аким мен Осмон Бактырапович ушул 5 түрүнөн толук команда алып келип катышып отурабыз. Кудай буйрса, мен дайым айтам, кызматкерлерге дайым эле шарт түзүп, талап кыла бербей, эс алдырганды да билип, бул биринчиси, экинчиси райондор аралык баарлашуу, пикир алмашуу, бири-бири менен байланышып туруу шарттары түзүлөт экен да бул иш-чарада. Иш-чаранын жүрүшүндө бир катар кызматкерлерге төш белгилер, ардак грамоталар тапшырылып, алардын эмгектери бааланды. Турнир жогорку деңгээлде уюштурулуп, кызыктуу атаандаштык маанайда өттү. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Ысык көл жаңылыктары, Ак Суу районунан. Өлкөдө соңку 2 жылда эс алуу жайлары, мейманкана жана коттедждердин саны өстү. 2024 жылдан бери Кыргызстанда жигердүү туристтик жана гастрономиялык объекттердин саны кыйла көбөйдү. Өзгөрүүлөрдүн динамикасын белгилүү картографиялык сервиси сунуштады. Маалыматка ылайык 2024 жылдын июнь айынан 2026 жылдын июнь айына чейин өзгөрүүлөр меймандостук жана коомдук тамактануу чөйрөсүн 8 негизги багыты боюнча изилденген. Коттедждерди, конок үйлөрүн ижарага берүү, эс алуу базалары, тест-атым, мейманканалар, кафелер, ресторандар, суши-барлар жана хостелдер. Изилдөө өлкөнүн туристтик инфраструктурасынын туруктуу өсүшүн көрсөттү. Өзгөчө эс алуу базалары, мейманканалар жигердүү өнүгүп жатат. Ал эми коомдук тамактануу чөйрөсүндө тест-атым сегменти баарынан тез өсүүдө деп белгилешти авторлар. Бээнин сүтү дүйнөлүк брендке айланууда. Акыркы жылдары Кыргызстанга саамал терапиясына келген туристтер көбөйдү. Табигый дарылоо ыкмаларына болгон кызыгуунун өсүшүнөн улам Кыргызстанда бээнин сүтү менен ден соолукту чыңдоо туризмдин жаңы багыты катары өнүгүп жатат. Ал көчмөн маданиятынын элементтерин ден соолукту калыбына келтирүүнүн заманбап ыкмалары менен айкалыштырууда. Кыргызстандагы бээнин сүтүн ичүү сезону адатта май айында башталып, жайдын ортосуна чейин созулат. Бээнин сүтү менен дарылоо Кыргызстан үчүн улуттук бренд жана ден соолукту чыңдоо туризминин негизи. Бул бизди башка өлкөлөрдөн айырмалап турган уникалдуу артыкчылык, деди туризм департаментинин туруктуу өнүктүрүү жана эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Кондуз Кутуева Кабар маалымат агенттигине берген маегинде. Ушуну менен маалыматтар топтому соңуна чыкты. Өлкөдө жана облус ичиндеги маанилүү окуяларды камтыган маалыматтар УТРК Ысык көл телеканалынын социалдык баракчаларында да жарыяланып турат. Алдыдагы дем алыш күндөрүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Саламатта калыңыздар.